толугу менен жооп ала албай калдык да. Толук кандуу болгон жок. Ошондой болуп атат да. Көрдүңүзбү канча убакыт бизге керек нерселерчи, бирок андай эмес. Эслечи, бизде ички иштер министри менен ГИК жана депутаттар, өкмөт баарыбыз биргеликте башыбызды бириктирип эл үчүн, ушу пенсионерлер үчүн, мен жогоруда айтып кеткен адамдар үчүн деп иштеп бир мыйзам чыгарганыбыздачы мондай чийки тескемелер, чийки мыйзамдар эч качан болбойт болчу да. Сиздер өтө кайдыгер карап атасыздар. Азыр мен берген суроого ары бери буйталап жооп берип атасыздар. Ооба, сиздерди да түшүнүп атам. Сиздерде да күнөө жок. Сиздер деген буйрукту аткарасыздар да. Бирок буйрукту аткарып атканда бүгүн биз бул жерде барбыз. Бирок эртеңки күнү бул жерде болбой калабыз да. Бирок биздин ошол жерде байкебиз, агабыз чыркырап үйсүз отурат. Пенсионерлер, сизде менде балким бир бөлмөдөн болсо да үйүбүз бар да, бирок алардын үйү жок. 20 жыл өзүнүн ден соолугуну, өзүнүн болгон бир акылынычы мамлекетке 20 жыл төктү да. Ошого эмне үчүн мындай бир жүрөк оорутуу менен карабайсыздар? Ошолор башка мамлекеттин жарандары эмес го. Алар биздин атабыз, энебиз, балабыз. Ошолор 20 жылдан кийин үйсүз калып атпайбы? Ким? Жолдош генерал. Мен сизге нучу күйүп кетип айтып атам. Мага кереги жок тескемеңер. Мага вообще 3 жизни керек эмес да, чын айткандачы. Сизге да керек эмес. Бирок экөөбүз мен ушул жерде азыр колумдан келип ушуну айта турган мезгилде отургандыгымдан айтып алайын деп атам. Эртеңки күн балким бул буйрубайттыр. Сиз бүгүн генерал, эртең эч ким болбой калышыңыз мүмкүн. Аны бир гана өйдө жак билет да. Ошол нерсебизди, азыркы кездеги иштеп аткан нерсебизди биз элге жардамыбызды берип албайлыкпы деп атам. Балким бул убакыт келбейт. Балким сиздин бул жардамыңыз эртеңки күнү келбей калат деген ойду айтып атамын. Сиз жанаттан бери отурасыздар, мынтип, жылмаңдап, мылжыңдайсыздар да. Эмнеге мылжыңдап атасыздар? Мен өзүм проблемамды айтып туруп мылжыңдап атам. Эшикте өткөндө келиптир да, могу жердечи бардыгы турат. Барыңыздардын атаңыздар да 20 жыл мындайча жаман сөз айткандачы эшекче байкуштарды иштеткен да, өзүм да иштегем да 12 жыл. Эчтекең жок, зарплатаң 5000 сом. Анан жерде турушат байкуштарым жалдырап. Үй жок, 20 жылдан бери эми ипотекага, чөнтөккө бомбаны салды да ипотекага бизди түртүп салды. 40 жыл эми дагы жүрөбүзбү үй жок деп. Ыйлашты ошол жерде. Мындай сиздерде жүрөк барбы? Сиздер погончосуздар, түшүнөм. Мен аябай сыйлайм сиздерди. Бирок ушул жерге сизди Кудайым алып келгенден кийин бир аз тескемени туура чыгарып койсоңуздар болбойбу? Мен сизге деген көйнөк алып бер мага деген жокмун го. Могу жерде күлүп отурганыңыздар мага такыр жакпады. Вообще экенсиздер. Бирөөңүздөр даяр эмессиздер. Бир суроого Айсулайым кече жакында келди. Сизге хорошо простительно, сиз жакында келдиңиз. А могу тескемени ким чыгарды? Ошону чыкыргыла деп бир жумадан бери могу жерде бүт депутаттар сайрап атат. Азыр мынакей ГИКтин орун басардан бул биздин кесиптеш башка суроону берсе, ал жак башканы ойлонтуп, айлантып жооп берип атат. Биз мынакей жөндөн убакыт алдыңыздар да. Тарс жооп берип коюш керек. Вот мынакей мынанча адамды списокту ички иштер министрлиги берди, биз ошонун негизинде гана таратабыз үйдү деп. Тура? Тура, ошондой маалыматты берип атат. 200 берген жок, сиз уккан болсоңуз биз укканыбыз жок. Кандай? Не дейсиз? Жок, азыр бирдемке деп жооп бердиңиз го. Биз эмне бул жерде эмне сиз эле угуп, биз эмне анда түшүнбөй отурабыз бул жерде. Ал жылмайганыңызды, чекеңизден күлгөнүңүздү башка жака көрсөтсөңүз, биз мына мамлекет үчүн күйгөнүбүздөн айтып атабыз. Биз ошондой ардагерлердин ушундай жанакы кайрылууларын карап отуруп, ичибиз күйгөнүнөн айтып атабыз. Ким өкмөткө суроо? Акысыз берилет деп жазылып турат. Прям акысыз деп турат да. Уруксат берсеңиз мен жооп коеюнбу? Жок, мен өкмөткө бердим. Мен өкмөт мага жооп берсин. Потому что бул тый тескемесини 623-тө өкмөт чыгарган башынан. Сиздер сунуштама бергенсиздерби? Аны өзүңүздөр билесиздер. Бирок ким чыгарган болсо ошо жооп берсин. Жакшы болмок. Акысыз берилет деп турат. А сиздер ошону кошкон эмессиздер чака. Уруксат болсо бул боюнча ички иштер министрлиги жооп берсин. Айгүл Абдисалымовна, уруксат берсеңиз жооп берип коеюн. Бул тескемеде мамлекеттик ипотекалык компанияда батирлер бул мажбурлап берилбейт. Бул өз эрки менен алышат. Макул болсо алат, макул болсо калат. Бул тескеме тизмеде турган кызматкерлер биздин тизмеде тура берет. Эгер макул болуп, өз ыктыяры менен батирди алса, тизмеден чыгарылат. А тизмеден чыкмаган кызматкерлер ошол сиз айткан туура айтып атасыз. Ошол мыйзам негизинде бекер үй берилгенде аларга берилет. Алар каралып турат баары тең. ГИКке ипотекага байлап аткандан кийин уже акысыз берилбей калды.
Билесизби ошону? Айгүл Абдысаловна, мыйзамдын баары үчүндө бекер берилчү батир болсо аларга беребиз. Алар тизмеде турат. Болсо. Эми Жана болсо. эжебиз айтып аткандай, же деген сөздү алып салалы дегендей, болсо это типа. Жок болсо каяктан беребиз? Көрөбүз дегендей. Токтоп туруңуз, антип ачуулукка алынбаңыз. Сиз билесиз кайсыл жакта отурасыз, өзүңүз кабинетиңизде ошентип сүйлөйсүз. Мен азыр бул жерде өзүм көйгөйүмдү эмес, Биз деле сурап депутаттардын отурган көйгөй. жокпуз, Айгүл Сизге Абдысаловна. суроо угуп турсаңыз. Извиняюсь, мен просто хотела нажать. сүйлөп Жок, Айгүл Абдысаловна, сизге эмес. Сиз Ооба, азыр депутат сүйлөп атканда, Ооба, токтоп унчукпай туруңуз. отуруп туруңуз, Мен угуп сизди туруңуз угуп атам. маалыматты. Түшүнүктүү, рахмат. Суроо өкмөткө. Бул жерде экөөбүз бири-бирибиздин проблемабызды чечкени келген жок, жолдош генерал. Бул жерде деген биздин пенсионерлердин, жесирлердин, сыртта калып калган, тескемесине кирбей калган биздин жарандарыбыздын көйгөйүн чечкени келип отурабыз. Бул жерде экөөбүз мынтип айтышканыбыз туура эмес. Андан көрө экөөбүз биригип, бир баш болуп барыбыз өкмөт менен. Тескемесини карап чыгышыбыз керек. Сиздики проблема эмес, меники да эмес ал. Ошону туура түшүнүңүз. Хорошо, суроо өкмөткө. Кызматкерлердин конституциялык укугу бузулгандыгы боюнча айта кетейин. 44-чү берененин 1-чи бөлүгүндө, буну окуп эле коеюн. Кепилденет деген жери бар. 45-чи берененин 1-чи бөлүгүндө шарт түзүлөт деген жери бар. Буну азыр өзүңүздөр билип турасыздар, ичинде кайсыл убакытты үнөмдөйүн. 4-чү бөлүгүндө турак жай берилет деп турат. Деп көрсөтүлгөн, буларды кайда кайтып койдуңуздар? Айтсаңыздар, ушул конституцияда жазылып турган беренелердин пункттарын кайда катып жибердиңиздер да, тескемеге киргизишиңиздер керек болчу да. Бул нерсеничи сиздер талдап чыкпастан, ошо ГИК, Ички иштер министрлиги, өкмөт биригип отуруп туруп, ушул тескемени биргеликте отуруп туруп, бир элге зыяны тийбей тургандай кылып чыгарышыңыздар керек болчу да. Өкмөт, Айсулайым, сизге да бул. 44-чү берененин 1-чи бөлүгү, 45-чи берененин 3-чү бөлүгү, 4-чү бөлүгү бул жерде жок. Кайда кетип калды? А конституция бул өйдө турат да, жооп берсеңиз. Уруксат берсеңиздер, мен жооп берип коеюнбу? Жооп бериңизчи сиз. Урматтуу Өкмөт эмнеге келди Айгүл экен? Абдысаловна, мен бул жерде өзүмдүн кыска маалыматымда берип кеткем. 8 жылда 370-тен ашык эле батир берилген. Азыркы күндө бизде 1700-дөн ашуун муктаж болгон кызматкерлер жана ветерандар жана башка жарандар турат. Ошол себептен ушунун баарын талдап чыгып туруп, бул тезирээк иш жүрсүн, тезирээк ишке ашсын деп ошол максатта жүргүзүлгөн иш. Сиз айткан беренелер, сиз айткан мыйзамдар иштеп турат, сиз айткан талаптар бар коюлуп турат. Эгер бекер социалдык батир алам деген кызматкерлер, алар бизде тизмеде турат, эч качан чыгарылган эмес, чыгарылбайт. Алдыңкы очередке турган жарандардын жылын карасак 2011-2012ден бери очередте турган жарандар бар. Анын баары тең дагы эле очередте турат бизде. Анын баары тең убактысы келсе камсыз болот. Рахмат. Хорошо, ГИК бар да баягыда? Ооба бар. Амантур Оморов, орун басары. Сизге бир суроо бар да. ГИКтин тартиби боюнча кандай жарандар не платежеспособный болуп эсептелинишет? Ушул тескемеге пенсионерлерди, льготниктерди, вдоваларды кошсок, алар кандай статуска ээ болушат? 216 үйдүн ала алыша үйдөн. Жана жогоруда айтылып кеткен тескеменин ичиндеги 216 үйдөн, Калга Киевадан. Ооба, мамлекеттик ипотекалык компания өз ишин ошо турак жай программасы аркылуу алып барат. Ошо турак жай программа аркылуу критерийлер каралган. Ошол талаптардан бири бул жаш курагы 21ден 70 жашка чейин, андан сырткары бул ошо төлөө жөндөмдүүлүгү. Төлөө жөндөмдүүлүгү бул эгерде пенсионерлер же ошо курман үй бүлөлөр болсо, тиги эгер доходу бар болсо, биз карай алабыз. Мен суроома так жооп берсеңиз, пенсионерлер жана мен азыр айтып кеткен адамдар 216 үйгө ээ болуша алабы? ГИКтин тартиби боюнча же болуша албайбы? Себеби эмне үчүн болбой деп сурап атам? Себеби сиздер пенсияны карайсыздар, биз алган маян акыны карап туруп анан бересиздер да, туурабы? А пенсия бизде канча азыр? 10 000. А 10 000ге сиздер бересиздерби деген мааниде сурап атам сизден. Бересиздер же бербейсиздерби 216 үйдүн ичинен пенсионерлерге, льготниктерге, жесирлерге? Болсо карабат болсо бүт үй бүлөнүн
доходу карабат. Жалгыз пенсионер эмес, чогуу бүт үй бүлөнүн доходу карабат. Андан сырткары болсо азыр так маалымат айта албайбыз. Батирлердин баасы ошо так белгиленген жок, потому что эксплуатацияга берилет да азырынча. Макул, уктук сиздикини. Жолдош генерал сизге суроода. Ички иштер министринин пенсионерлери, жесирлер, майыптар мамлекеттен өз өлчөмдөгү, аз өлчөмдөгү акча алып жашап жатса, жесирлер такыр эле акча алышпайт. Билесиз да аны? Жесирлер албайт. Алганы бери дегенде пенсионерлер 10 000 сом акча алышат да. Аларга ипотека төлөнгөнгө мүмкүнчүлүгү жетпейт дагы. Бул жарандарыбыз кантет? Өмүр бою тизмеде биринчи орунда туруп келе бере, жана сиз жогоруда айтып атпайсызбы? Ой, туруп келатат, тизмеде эле турат, 12 жылдан бери келатат дегендер, ошондо тизмеде биринчи орунда туруп өтүп кетишеби бул жашоодон? Анткени 10 000 орто өлчөм. Гүл Абдисаламовна, бул жерде мынакей мамлекеттик ипотекалык компаниядан берилип аткан эң төмөн пайыз болуп эсептелет. Азыркы күндө биз алабыз деген бизде ветерандар дагы бар, аларда бир топ арыз менен кайрылган. Ошол себептен бир координациялык кеңеш менен кайрылып ветерандарга жана каза болгон кызматкердин жубайларына берүүгө сунуш киргиздик. Мынакей алардан буйруса жакын арада каралат деген жооп келди. Эми бекер алабыз деген кызматкерлерге биз айтып атабыз, буйруса мынакей тургузулса беребиз деп. Эми статистиканы көргөзүп кеттим, 8 жылда 370 эле батир берилген экен. Минтип отурсак эч кимге жетпейт. Да 10 жыл турабы, 15 жыл турабы. А биз азыр мындай болуп атат, бул жерде жакшы жери. Ошол 216 батирден түшкөн акча только кызматкерлердин тарабынан жумшалат. То есть бизде тизмеде тургандарга. Бизде ички иштер министрлигинин кызматкерлерине, ветерандардын отдельный очередь болот. Ошондой келишим болгон. Ошол себептен тезирээк очередь жүрсүн, тезирээк алалы. Буйруса бул жакын арада иштеп баштаса, ушул 216 батирден чыгып аткан акчага кийинки 1 квартира, 2 квартира алып бере беребиз. Бул тезирээк жылат. 10 жылдап күтүшпөйт да бул жерде. Рахмат. 10 жылдап күтүшөт да, Хорошо, рахмат. Эми суроо жалпыга бергим келип атат да, өкмөткө, ГИКке, жолдош генерал сизге. Эмне себеп менен бюджетте иштеген кызматкерлер эч кандай льготаларды албай туруп, газ, свет, суу жана башка коомдук транспорттор мамлекет тарабынан бекер эмес. Билесиз да, баарыбыз деген чыкканда милицияда иштеп жүргөндө обязательно төлөйбүз да. Ошондой шарттар түзүлбөстөн мамлекет мыйзамдын чегинде ар бир кызматкерди үй менен бекер камсыз кылыш керек болсо, биз бекер үй алганга жардам бергендин ордуна кайра пенсионерлерге жана жогоруда айтылып кеткендерге кайра ипотекага үй алганга мажбурлашыбыз керекпиз. Не себептен алар 20 жыл мамлекетке өзүнүн жашоосун, үй бүлөсүн унутуп коюп, бизге кызмат кылып атат, ушу түнү күнү жарандарыбыз тынчуктасын деп. Сиз өзүңүз билесиз, иштеп атасыз азыркы кезде, генерал болдуңуз, ага чейин жөнөкөй карапайым милицияда да иштедиңиз да, ылдыйдан иштеп чоңойгон, бул жакшы. Сиз билесиз ал жактын казанын кандай болорунчу. Андан соң кайра 20 жыл карызга батырып, анан кетиргенибиз туурабы өзү? 20 жыл иштетебиз да, мына үй берем деп туруп кетирип туруп, кайра 20 жыл алабыз да аларды. Ипотека ГИКке киргизебиз да, мындайча жалпак тил менен айтканда чөнтөгүнө бомбаны салдык да 40 жыл давай. До свидания, квартирада жашай бер. Мен сенен кутулдум деп ГИКке байлап салып атабыз да, мындайча айтканда жалпак тил менен айткандачы. 20 жыл бизге кызмат кылат өкмөткө, бекер үй алам байкушты. Андан кийин 20 жылды бомбаны чөнтөккө салабыз да ГИКке тапшырып таштап атабыз. Бул туурабы? Кандай деп ойлойсуз? Дагы бир жолу айтайын да, бул мыйзам боюнча бекер үйлөр берилиши керек. Бизде конституцияда да жазылып турат, биздин кодексте да жазылып турат, биздин приказдарда внутренний закон об МВД, внутренний МВДныкында барында жазылып турат, бирок ошо айтылган нерселердин бирөөсү да Т-623 тескемесинде жок да. Неге? Буга чейин дагы белгилеп кеттик. Бу жерде мажбурлоо маселеси жок. Бул каалоо, өз каалоосу менен, өз ыктыяры менен алам десе алат, албайм десе эч ким аны мажбурлабайт. Бул биринчи. Экинчиден сиз айткан социалдык бар жагы тең каралып турат. Иштеп аткан кызматкерлерге азыр аябай жакшы шарттар түзүлгөн. Себеби батири жок кызматкерлерге Бишкек шаарында 9 000ден, жерлерде 7 000ден поднаем төлөнөт. Аларга бул аябай жакшы шарт болуп атпайбы? Бул тем более биздин мамлекетке да пайдалуу нерсе болуп атат. Бирөөнүн чөнтөгүнө кетпестен кайра мамлекеттин бюджетине келип аткан каражат болуп атпайбы? Өтө жакшы, мамлекетке бюджет толтурган бул жакшы нерсе. Биз баарыбыздын ой максатыбыз ошол, бюджет толсун деген. Бирок Т-623 тескемеси чыкканы туура деп ойлойсузбу?
Сиздин оюңуз кандай? Туура деп ойлойбуз. Эгер ошол 4-чү пунктты окусаңыз, орусча жазылып турат: рекомендовать ОАО «Госипотечная компания» целевое использование передаваемых объектов жилищного фонда и предоставить приоритетное право деп турат. А жерде колдонуу деген жок. Приоритетное право получать сотрудникам и действующим работникам деп турат. Муну туура түшүнүш керек. Сиз да юристсиз, биз да юристпиз. Бул жерде бер же бербе деген жок. Приоритетное право деген сөз турат. Рахмат. Сизге рахмат, түшүндүк. Кийинки ГИКке суроо бергим келип атат да. Тескемеде көрсөтүлгөндөй курагы кызматы өтөгөн жылдары ден соолугунун абалы, штаттын кыскарышы боюнча кызматтан бошотулган жана 20 жылдан ашык кызмат өтөгөн. 20 жылдан ашык деп атам. Жаттап калсаңыз, жылдан ашык кызмат өтөгөн. Бошотулган кызматкерлер ипотекага турак жай алышпайт экен. Бирок кызмат өтөп жаткан кызматкер эмгек өргүгө чыгаргана, мисалы 2 жыл калды. Эмгек өргүгө чыгарына 2 жыл калды. Мен мисалы 2 жылдан кийин чыгамын деп коеюн, Ошо ипотекага ушул тескеме аркылуу үй алган соң өргүгө чыгып кетсе, же ден соолугуна байланыштуу, штаттын кыскартылышына байланыштуу бир нерсе болуп кетти дейлик. Ошондо төлөмү жана келечеги кандай болот? Үйүн кайра тартып аласыздарбы же калабы ошол бойдон? 18 жыл төлөп келдим, бирок 2 жылдан кийин өргүгө чыктым. Мен пенсионерлер 623 тескемесинде жок болгондуктан бул суроону берип атам да, тартып аласыздарбы же калтырып кое бересиздерби, мейли деп. Пенсиям жетпейт мисалы менин. Буну биз бул механизм боюнча батир болсо ГИКтин намында калат, тиги жарандардын катарынан арест коюлат да. Толук төлөп бүткөндөн кийин ошондо катталат. Андан сырткары биз ички процедура боюнча бул ошо социалдык программа болгондуктан биз ар кандай механизмдер жүргүзөбүз. Ошо процедура буну болсо тиги кайра карайбыз. Андан сырткары эмне себептен ошо төлөбөй калды, ошол бүт иш жүргүзөбүз да. Ошол боюнча бул сразу тиги выселение кылбайбыз, карап турабыз да. Жок, сиз ГИКтин жанакы кандай деп айтсам, бул пенсионерлерге сиздер ГИКтен үй бербейсиздер да, анткени 623 тескемесинде тактана жазылып турат. Сиз аны өзүңүз да окугансыз да, туурабы? Мен эле эмес да, сизде да бар. Бул мен 2 жылдан кийинчи 18 жылды төлөп 2 жылдан кийин мен пенсия чыгып кетсем, сразу не платежеспособный болуп калып атпаймынбы? Түшүнүп атасызбы ошону? Ошондо сиз мага бересизби, же мен үйүмдү тартып аласызбы, же мага калтыра бересизби ошондо? Буну калтырабыз. Үйдү мен алып кала берем, 18 жыл төлөйм, бирок пенсияга чыккандан кийин не платежеспособный болуп атпаймынбы? Жок, аны болсо кайра карайбыз да. Тиги эгерде совсем не платежеспособный болсо, ошондо гана карайбыз да. Пенсиям 10 000 сом. Мен үйдү калтырасыздарбы мага же тартып аласыздарбы? Эгерде төлөп турса, калтырабыз. Кантип төлөйм мен 10 000 сом менен, кантип төлөйм айтсаңыз? Сиз мындай тарс эле дана жооп бербейсизби? Мындай около вокруг ойнотпоңуз. Мен билип турам, сиз кандай жооп беришти. Билип турам, что сиздер бербейсиздер, алып коесуздар үйдү, кечирип коюңуз деп туруп. Туурабы? Эгерде төлөбөсө, ооба, ошондой. 10 000 сом менен мен курсагым тойгозомбу же бала чакамды багамбы, адамга окшоп жашаймынбы? Могу 10 000 сом пенсиям менен. Же сиздердин кредитиңиздерди төлөймүнбү ГИКке? Буну азыр так айта албайбыз. Ошо батирдин баасы ошо белгиленгенден кийин айлык төлөмдөр ошо төмөн болот да. Ошондуктан 10 000 сом мүмкүн жетет. Мүмкүн жетет. Сиз дагы билбейсиз пока. Өзүңүз ГИКте иштейсиз, өзүңүз так жооп бере албай атасыз суроого. Не платежеспособный болуп калат деп атам. Сиздерде ошол дана так жазылып турат, билесизби? Эмнеге аны ачык айтпай атасыз? Азыркы учурда ошо батирдин баасы бизде жок. Ошо бизге эксплуатация берилгенден кийин бизге собственность бергенден кийин ошондо гана белгиленет. Түшүндүм, бул 623 тескемеси боюнча маалыматыңыз толук эмес экенин түшүндүм. Хорошо. Өкмөткө суроо бергим келип атат да. Ушундай жол менен башка бир мамлекеттик кызматкерлерге үй берилип көрүлдү беле, могу 623 тескемесинге окшогон. Берилип көрдү беле же биринчи МВДдан баштадыңыздарбы?
Айсулу айым, сизге. Мен кошумчалап коеюн, азыр практикада бардык эле күч органдарында ипотека кылып берип атышат. Бул каалагандар да, если ошол кызматкерлер кааласа, аларга берип атат. 623 ты тескемеси оп окшош, ошондой эле тескеме менен башкаларга берилди беле же биринчи МВДдан башталдыбы дейм. Бул жерде баягы там даяр болуп салынып калган үчүн ошол жака өткөрүлдү да, так башка күч түзүмдөрдө азыр там жок кандай салынганчы. Бул МВДдан башталды турабы? Ички иштер министрлигинен башталган тескеме. Биринчи кадамыбыз ушудан башталды. Же башка жакта барбы деген суроону берип атсам, сиз башканы айтып атасыз. Сиздики деле туура өзүнчө. Бирок мен берген суроого даана жооп берилбей атат. Ким өкмөттөн сурадым эле. Айсулу айымдан. Бардык эле мамлекеттик кызматкерлер азыркы учурда мамлекеттик ипотекалык компаниядан алышып алатат үйлөрдү. Жо, ипотекалык компания деп айтам. Ты 623 тескемесиндей тескеме менен башка мамлекеттик ишкерлер алып атышабы кызматкерлер. Же бул биринчи эле бизден ички иштер министрлигинен башталдыбы деп атам. Мен ушуну тактап берейинчи. Биринчи эле ушу ички иштеринен башталды же башка да буга окшош тескемелер бар бекен эмеске так маалыматты тактап берейин кат жүзүндө. Кат жүзүндө. Ошон үчүн тиги ушуну көзөмөлдөгөн адам келсин деп өткөндө дагы бүгүнкүгө калтырдым эле. Мен билгем ушундай болорунчу. Мейли эми. Ушул тескеменин негизинде үй алган деп айткан боюнча сиз мага эми кат жүзүндө жооп берем дедиңиз, туурабы? Ушул тескеменин ким барыңыздарга эле. Ушул тескеменин негизинде үй алган жана үй албай калган льготниктер, пенсионерлер жада калса иштеп жаткан кызматкерлер силерди сотко берсе утуп чыгаарын билесиздерби? Могу 623 Т тескемеси боюнча утуп чыгаарын билесиздерби? Анткени бул нерсе бизде Ош областында болгон да 2010 жылы болгон экен. Да. Сотко берсе утарына көзүңүздөр жете билесиздер, что утуп кетерини. Пенсионерлер, льготники, жалпы барыңыздарга МВД, ГИК, өкмөт айырмасы жок. Жооп берсеңиздер бирөөңүздөр эле. Эми кандай сот чечим каларын биз билбейбиз. Сот кандай чечим калса ошого макул болобуз. Даже так. Сиздер 623 Т тескемеси менен аябай ойношуп атасыздар. Бул аягы жакшы эмес да. Анткени азыр не только пенсионеры, льготники, жесирлер азыр керек болсо азыркы данный момент иштеп аткан биздин кызматкерлер дагы ушул тескеме менен дагы кете турган болсо, бул жакшылыкка алып барбайт. Анткени сиздер буну билип турасыздар. Мен сөзүмдүн маанисин сиздер терең билип турасыздар. Просто азыр бул жерден так монун баарын майдалап айтып бере албай атам да, убакыт дагы жетишпей атат. Бирок билип турасыздар, жакшы нерсеге алып барбайт. Бардыгы за бортом калып калат мындай айтканда. Иштеп туруп мамлекетке кызматты кыласың, потом за бортом все, остаешься, до свидания деп ГИКке байлап берип коет. Жана мен жогоруда айтып кеткендей, туура? Хорошо. Суроода мен бул маселе боюнча ким Айсулу айым да, кечиресиз. Айсулу айым, мен бул жогорку кеңеште 1 ай мурда Алмаз Акунжановичке айткам да. Адыл Качкынбекович келбей атат. Тиги ардагерлердин берген арыздарына экөө эле отуруп жооп берелик дегенде мен айткам. Көзөмөлдү алыңыздар өкмөт, мага кат жүзүндө жооп бериңиздер деп. Бирок ушул күнгө чейин мага кат келип түшө электен ушул маселе ушул жерде көтөрүлүп атат да. Ушуну биз баарыбыз сиякта ардагерлер менен отуруп ушуну чечсек болбойбу беле? Кат да жок, эчтеке жок. Өкмөттөн. Айгүл айым, бул боюнча бир гана сизден эмес, Сүйүн Абдуллаевичтен дагы көп ушундай арыздар келип түшкөн. Бул боюнча ички иштер министрликте жалпы ушул айтылып аткан ветерандар бардык ушу арыздар менен кайрылган арыздандыруучулар менен ички иштер министрлигинде жолугушуу болуп өткөн. Буну Адыл Качкынбекович да тастыктап кетсе керек. Бул боюнча иш алып барылып эле жаткан. Ошонун негизинде бул тескеме келип чыккан да. Алып барып жаткандын негизинде тескеме келип чыкса, могу жерге биздин жолдош генералга дагы, мага дагы
бул жерге пенсионерлер ыйлактап келмек эмес да, алып барып жатып аткан болсоңуздар. Ошолор эшигине барганда киргизбей койгондон келишти. Кыскасы түшүндүм. Анткени Сулайым, сиз бул тескеме чыгып атканда болгон эместиктен азыр бир аз балким жооп бербей жатасыз да. Буну өзүнү чыгарган адам келгенде азыр бул жерде вообще башкача бир суроо жооптор жаралмак дейм да. Макул. Бунун баарынан өттүк. Мен суроо жоопторумду толук кандуу алган жокмун. Эптеп мынтип буйпаладык, бүгүнкү күн өтүп кетсин деп. Хорошо. Эми действующий сотрудниктер боюнча айта кетсемчи, ушул жерде ГИКке 216 бериле турчу батир бар го, тети Калга Киевадагы. Ошол ИИМге тарабынан үй ала турчу кызматкерлердин тизмеги берилди беле сиздерге? Азыркы 216. Ооба, тизме берилген. Азыркы учурда ошо тизме боюнча биз ошо жарандардын документтерин, ошо кызматкерлердин документтерин чогултуп атабыз. Ошо кароо маселеси. Аты жөнү дагы берилди беле? Аты жөнү толук. Аты жөнү ооба берилген толук. Фамилия, эме, отчество дегендей. Жолдош генерал, сизге да азыркы күндө жалпы ички иштер министринин үй алуу боюнча тизмеде канча кызматкер кезекте турат? Ошолордун ичинен бөлүп айта кетсеңиз, Бишкек жана Чүй областы боюнча канчасы пенсионер, канчасы льготник, канчасы жесир? Азыркы күндө Айгүл Абдисаловна 4,5 миңден ашык кызматкер бизде Кыргызстан боюнча тизмеде турат. Анын 1755-и Бишкек шаарынын аймагында турат. 1755-тин 700-ден ашыгы борбордук аппаратта, калгандары Бишкек, Чүй кызматкерлеринде, подразделенияларында. Анда кошумча айтып кетсек, мына сиз жана биринчи көтөргөн маселе боюнча ветерандарды мен ар дайым кабыл алгам. Ноябрь айында, декабрь айында сиз келген ардагерлерди да кабыл алганбыз. Сиз чакырган январь айында биз жылдын жыйынтыгы болуп, мен региондо болуп, ошол себептен сизге келе албай калгам. Андан тышкары сиздин жардамчыңыз келгенде толук маалыматтын баарын бергем. Сизге 1 эмес 3 башкармалык жетекчисин жөнөтүп, сиздин кеңеш жардамчыңыз менен жолугуп, ветерандар менен жолугуп, жерден кеңешме өтүшкөн. Андан тышкары дагы министр да Улан Омакановичтагы ардагерлердин баарын кабыл алып, 30-тан ашык ардагер келип, толук түшүндүрүү иштерин баарын жүргүзгөнбүз. Рахмат. Ооба, билем, келген, рахмат, жибердиңиз. Бирок ал Тариел мырза деген аты жөнүн билбейт экен, кечирим сурайм. Тариел мырза эчтекен билбейт экен, өзү ошол жердин ким начальниги ким болуп иштейт, бир кичинекей колуна портман көтөрүп келиптир. Буну кантип чечесиңер, пенсионерлер менен льготниктердин проблемасын эми кантип чечесиңер десе, билбейм деп жооп бериптир. Кантип ошондой адам иштеп отурат дейм да, өзүнүн кызматкерлеринин тагдырын чече албагандан кийин билбейм деп отурат кабинетте. Жибердим деп милдет кылбаңыздар, келиш керек алар. Айгүл Абдисаловна, ал 3 башкармалык жетекчиси, бул бир эле Тариел мырза эмес, ал башкы чарба кызматынын жетекчиси, андан тышкары укук камсыздоо жетекчисинин башкармалыгынын жетекчиси да келген. Аны менен кошо дагы 2 кызматкер келген. Мынакей ал баардыгы бул жерде отурат, сиздин жардамчыңызга да өткөндө жолугуп, ошол айткан сөздү айтышты. Бирок булардын айтышы боюнча мынакей 3 башкармалык жетекчисинин айтып атат, толук кандуу маалыматтардын баарын ошондо эле бергенбиз деп. Рахмат. Дагы бир суроом бар да, ГИКке берилген 216 батирдичи, Бишкектеги, ошол Чүй областынын ала мүдүр үйүнө кызматкерлерине кандай жол менен тизмеги түзүлдү эле? Кандай жол менен? Рухсатпы? Бул боюнча сиз өзүңүз жакшы билесиз. Жилищно-бытовая комиссия ар бир подразделениеде өзү болот. Борбордук аппараттык өзүнчө, Чүй башкармалык өзүнчө, Аламидин райондук ички иштер башкармалык өзүнчө. Алардын ишмердигин биз кийише албайбыз. Алар кандай тизме берсе, биз ошондой тизмени ГИКке жөнөттүк. Чогулуш өткөрүп, протокол түзүп дегендей айтып атасызбы? Протоколдун баары тең бекитилген. Ошол жерде жилищно-бытовая комиссиянын төрагасы жана ошол жердеги мүчөлөрдүн баары тең кол коюп, печаттын мөөрүн басып беришет. Бирок маалыматка караганда, менин маалыматыма караганда, эч кандай чогулуш өтпөптүр. Эми ЖБКнын ичине биз кирише албайбыз. Бизде келген каты бар, жетекчинин колу менен жана мөөрлөр менен ар бир баракка кол коюп беришет. ГИК 216 үйдү бөлүп жаткан учурда кайсыл мыйзамга таянып иш кылдыңар? Кайсыл тартипте негизинде ички иштер министрине 100 үй алууга укук бердиңер? Центральный аппаратка, бул районго эмес, центральный аппаратка 100 үй берипсиздер да. А 100 үй эмес,
Бул жакка мурда 70-80 потолок берилчү экен. Ошо кайсыл мыйзамга таянып сиздер центральный аппараттын өзүнө жүзүй берип, калганына бирден экиден жана итке сөөк чыштагансып таштатып койдуңуздар. Эмне негизинде бул болуп атат? Эмне үчүн ал жакка көп бөлүнүп калды? Себеби эмне үчүн көп бөлүнүп калды деген себеби биздин бирден экиден алган ровдылар бар го, ровды тетиги шаардыкы 4, бизде Аламедин 1, ошолор бирден алып калып атышат. Эмне үчүн центральный аппарат 100дө алды? Мен түшүндүрүп берип коеюнбу? Уруксат берсеңиздер. Айгүл Абдисалановна, бул жерде бул жолу бөлүштүрүү болгон канча кызматкер кезмеде, тезмеде турат экен. Мисалы үчүн борбордук аппарат боюнча 700дөн ашык, Аламедин району боюнча 10-15 эле киши турат. Ошол себептен процентный соотношение болуш керек да. ГИК могу 40 үй, анан 1 үй деп бөлүп берип атпайсыздар мына списочная, ошону сиздер бөлүп берип атасыздар да, туурабы? Жок, бул биз ошо кат түрүндө тиги ички иштер министрлигинен алганбыз. Ооба, алар берди, льготниктерди берди, туурабы, пенсионерлерди берди, өзүңөр тандагыла деп бердиби? Сиздер ошондо тандаганда кантип биздин ички иштер министрлигинин квартирага ээ боло турган адамдардын жанакы списогун тандаганга сиздерде бир кандайдыр полномочия барбы? Болсо ошо ички иштер министрлигинен келген, ошо тиги распределение боюнча, андан сырткары биз ошо жумушчу топ түзүлгөн, бул ошо МВДнын өкүлдөрү бар, ошо жумушчу топ ошо распределениени тактаган да. Сиздер каттадыңыздарбы же ички иштер министрлиги каттады? Потому что бир катта жазылып турат, сиздерге берип туруп, өзүңөр могу пенсионерлерди, льготниктерди, жесирлерди киргизип бериптир. Киргизип бергенде сиздер аларды чыгарып салып атасыздар. Ошо эмне үчүн чыгарып атасыздар? У вас есть полномочия МВДнын ишине аралашканга сиздердин укугуңуздар барбы список түзгөнгө? Бул болсо ошо тескемеге ылайык. 623 тескемеге ылайык. Айгүл Абдисаламовна, абдан туура маселени көтөрдү. Силер өзүңөр да ошону билишиңер керек болчу. Ички иштер министринин орун басары. Сиздер берген жоопторуңар же мындай толук эмес. Өкмөт тарабынан дагы мен айтып кетет элем, кабинет министров. Эмне үчүн ушул боюнча Эдил Жолдубаевич келген жок, Асыл Делбековна. Ошол өзү негизи толук курамы менен келиш керек болчу. Өзүңөрдүн ички иштер министрлигинин кызматкерлерин эгерде силер укугун коргобосуңор, кимдерди коргойсуңар анда айтыңызчы, Адыл мырза. Туура эле маселени көтөрүп атат. 20 жылдан бери иштеген кызматкерлерди силер акысыз берилген батилерди беребиз деп, анан кийин кайра ошо мамлекеттик ипотекалык компанияга берип атасыздар. Туура эмес да бул. Ошон үчүн бул маселе көтөрүлүп атат. Ошон үчүн булар чыккан мына жакында эле мына пикетке чыгышыптыр. Мен өзүм да көргөм бул немени, программаны. Абек Тураталиевич, сизге сөз.